Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү морфология сабагыбызды баштайбыз. Алдыңыздарда Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили кафедрасынын окутуучусу Каленбекова Гүлбарчын Тайырбековна. Бүгүнкү сабакта жандооштор жана байламталар деген теманы өтөбүз. Кептик темада акын төрөлөт, чечен жасалат деген текстин үстүндө иш алып барабыз. Сабактын максаты кызматчы сөз түркүмдөрү тууралуу маалымат алып, жандооштор менен байламталардын табияты, мүнөздүү белгилери, маанилик топторун үйрөнөсүңөр. Жандооштор жана байламталар алардын түрлөрү боюнча көнүгүүлөрдү аткарып, машыгасыңар. Жандооштор жана байламталардын айырмачылыгын талдоо жүргүзүү аркылуу далилдейсиңер. Жандооштор менен байламталарды оозеки жана жазма кебинде пайдаланууну өздөштүрөсүңөр. Сабакта аткарылуучу тапшырмалар: байламталардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн аныктоо, байламталардын маанисине карай бөлүнүшүн түшүндүрүү, байламталардын аткарган кызматына карай бөлүнүшүн аныктоо. Ошондой эле жандооштордун түзүлүшүндөгү аткарган кызматындагы өзгөчөлүктөрүн аныктоо, жандооштордун түрлөрүнө талдоо жүргүзүү. Күтүлүүчү натыйжалар: байламталардын грамматикалык табиятын, тилдеги кызматын түшүнөт, байламталардын түрлөрүнө талдоо жүргүзөт, жандооштордун грамматикалык табиятын, тилдеги кызматын түшүнөт, жандооштордун түзүлүшүнө мүнөздөмө берет, түрлөрүнө талдоо жүргүзөт. Бүгүнкү тема боюнча көрсөтүлгөн адабияттарды колдонсоңор болот. Урматтуу студенттер, силер бүгүнкү өтүлчү тема боюнча лексиялык сабактар учурунда жеткиликтүү маалыматтарды алгансыңар. Ошондуктан биз бүгүнкү сабакта жандооштор жана байламталар боюнча тапшырмаларды аткарып, талдоолорду жүргүзүп, билимибизди практика жүзүндө бышыктайбыз. Андан эсе тапшырмаларды баштайбыз. Биринчи тапшырма: жандооштор жана байламталардын маанилик түрлөрү боюнча таблица иштеп чыгып, аларды презентациялагыла. Үлгүнү карап жасагыла, урматтуу студенттер. Экинчи тапшырма: сүйлөмдөрдү жазып, байламталарды жана жандоошторду тапкыла. Алардын түрлөрүн аныктагыла. Жандооштор менен байламталардын айырмачылыгын далилдегиле. Үчүнчү тапшырма: текстти окуп, кызматчы сөздөрдү тапкыла. Жандооштор жана байламталар катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Төртүнчү тапшырма: жогорудагы эле тексттин уландысы, урматтуу студенттер, көп чекиттин ордуна тиешелүү кызматчы сөздөрдү коюп көчүрүп жазгыла, алардын түрүн аныктагыла. Текстти окуп бергиле. Бешинчи тапшырма: жандооштор менен байламталардын окшоштуктары жана айырмачылыктары боюнча Вендин диаграммасын иштеп чыккыла. Бизде диаграмма көрсөтүлдү, студенттер. Өз алдыңарча иштеп чыгасыңар. Ошентип, үйгө тапшырма бөлүгүбүздө суроолорго жооп бергиле, сүйлөмдөр менен далилдегиле. Жандооштор боюнча жана байламталар боюнча көрсөтүлгөн суроолорго даярданып, сүйлөмдөр менен далилдейсиңер.
Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Берилген тапшырмаларды аткарып, кайтарым байланышта Zoom'да кайрадан жолугушабыз. Саламатта калгыла.